Сиздердин добуш берүүңүздөр калыс чечилет деген чоң ишенимдемин. Анткени сиздер добуш бере электе эле социалдык тармактарга ар кандай пикирлер жазылып жатат. Айрымдарыңыздар окуп атсаңыздар керек. Бул жерге ким аркылуу сүрөө болуп, бирөөнү тандоо же болбосо бирөөнү шайлап берүү буйруктары болгондугу деле социалдык тармактарга жазылып чыгып аткандыгы жалган деп ишенгим келет. Эл өкүлдөрүнүн өздөрүнүн пикири, өздөрүнүн жолу бар деп ишенем. Эми сиздин сурооңузга жооп берип койсом, Кыргыз телерадио корпорациясынын негизги миссиясы документте жазылган. Жалпы коомго кызмат кылуу деп. Бирок ошол коомго КТРК кызмат кылып жатабы? Эртең эле шайлоо башталат. Эртең баарыңыздар тең ар кайсы багытта, ар кайсы партия менен, ар кайсы коом аркылуу добушка келишиңер мүмкүн шайлоого. Ошондо кайрадан эле коомдук телерадио корпорациясына карата өзүңүздөрдүн сын пикириңиздер жаралат. Ошондо менден сурайсыздар, эгерде мен бүгүн өтүп калсам байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө, сен ушул трибунада келип сүйлөбөдүң беле? Кандай болуп калды деп. Ошондо мен жооп берүүгө даярмын. Коомдук деп айтылганы менен макамы, бирок коомдук деп өзүнүн миссиясын аткара элек ушул күнгө чейин. Менин эң башкы максатым ошол телевидениени кыргыз теле көрсөтүүсүн, кыргыз элинин салыгы менен жашап аткан теле көрсөтүүнү чындыгында эле коомдук кылууга өзүмдүн күчүмдү жумшоо. А эгерде коомдук телерадио корпорациясы ошол эски мурунку бийлик менен кала берсин десеңиздер, азыр жаңы багытты алып баратабыз. Коррупцияга жол жок деп. Коррупция акча менен гана чегерилбейт, коррупция сүйлөшүү аркылуу дагы коррупция болуп эсептелет. Анда биз эч качан өспөйбүз, урматтуу эл өкүлдөрү. Сиздерге ишенем. Ушул социалдык тармакка обедке чейин, түшкү тамактанууга чейин жазылган сын пикирлер жалган деп мен ишенгим келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эгерде өтүп калсам, ар бириңиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө даярмын. Рахмат.